Бул гүлдөрдү биз февралдан баштап аракет кылып баштадык. Февралдын 13-үнөн баштап урогун сээп өстүргөнбүз. Марттын 13-үнөн баштап ар бирин бирден челекке отургузуп, монтип баарын өстүрдүк. Азыр бирде биз башында 20 миң тиккенбиз. Азыр баарына челекке отургузулганы 15 миң. Буйруса өзүмө жакшы. Эми май айынан баштап жерге отургузуп, көчөлөрдү гүлдөтүүгө аракет кылып атабыз. Бу жерде петунянын 5-6 сорту бар. Синя, бархатчы деген гүлдөр бар. Ошо гүлдөр өсүп атат азыр биздин теплицада. Ошолорду буйруса отургузабыз күн жылыгында. Эгер сатып ала турган болсок, орточо баасы 25 сомдон айланып калса, бир гүлдүн. Бул 15 миң гүл көп эле туруп калат да. Анан биз ошон үчүн баягы өзүбүз өстүргөнүбүз арзан түшөт. Биринчиден урук баягы оптом алганда 1 сомдон айланып калат да. Анан ал өстүрүп, аны багып эмеси менен арзаныраак түшөт. Мамлекет үчүн өтө эле пайдалуу да бул. Ошон үчүн биз баягы гүлдү болушунча өстүргөнгө аракет кылып атабыз да. Өздүн адистер иштейтин адистерибиз бар, гүлчүлөрүбүз бар. Ошолар именно гүл жагын адист алганбыз. Алар бар жерди көрүп, бүт барына ошого мынакей азыр бул кыйсептирип атышат, көчөгө баарын дайындашат. Жана камкоско жеңил да болду. Биздин бөлүнүп чыкканыбыз анткени булар эми чөп чаап баягы жайында гүлдө отобу бар, мунун деле түйшүктөрү бар. Жайында чабыш керек, отош керек, сугарыш керек. Мындан коммунальный хозяйство азыр Кудай буйрса кутулду. Биздики баягы жаз күз күрөш дегендей азыр биз токтосок кыйын болуп калат да. Эртеңки таластын Кудай буйрса бул оорудан жеңип чыгабыз. Каштан тигилди 185 түп каштан. Могу Ломоносова көчөдөн баштап Чубак Сатаевага чейин Оторбай көчөнүн эки бетине тигилди. 185 түп каштан тигилди. Бул каштандар өзү декоративный каштандар. Бул ошо линияга да ылайыкталды. Линияга определенный убакытта жеткенде бул линиянын башынан кезилет, тоголоктоп кыркылат. Ошо декоративный тоголок каштан болот, Кудай буйрса. Буну тигердин алдында дагы дары дармектери берилди тамырына. Карнивин деген дары бар, ошо тамырын бекемдейт өзү. Азыр кый төгүлүп атат. Буйруса энди пока анда толук чечелекпиз, бирок бул жака гүл тигебиз же газон тигебиз. Экөөнүн бирөөсү тигилет.